Assalamu alaikum. Hurmatly mekendешler, жана Байтөгүн алгаталчылары, тугандар. Машалла, бүгүн биз Ош областы Өзгөн району Өзгөн жергесиндебиз. Өзгөн жергесинде мына ушундай жакшы бир энчип бээлер сатып алып ойлоду тугандар. Видеону ана чейин чогуу болуп, назар салып, ар көрүп жаткан агалар, бир тугандар колдор эретинде бир-бирден лайктан бастырыңыздар. Буюрса мына ушул бээлер боюнча бир катар маалыматын алалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Байжигит кел. Кел, машалла. Бул жерде канча баш бээ чыгып атат ака? Мына 13 башы бир коро. Бир коро 13 баш. Жаш бейлер. Эң алды 4 тутуган бейлер. Эң алды 4 тутуган кулундары менен баркын арасында. 9 кулунду, 4 боз туйун деп калган. Мыналар туйун деп калды. Мынасы туйун деп калды. Калганы бир 9 кулуну менен экен. 4 боз экен буларына, энчиге ылайыктууларына. Эндери эм бир бардыгында мына аттан аяк жагын сол жагында 7 деген табуролор эле бар. Бөлөк эчтеке эни жок. Мына 7 деп табуросат мына. Ооба. Бардыгы бир коро бир экен да. Ооба, желиндери да зор неме? Байжигит. Бени караңыздар, бул боз экен. Ооба, мына чекедеги боз. Бугун кулунуна жаткан. Кулун жаткан. Ооба, эм туйун деп калды ошо экөч. Азда туйун дегендери көрсөтөм. Ооба. Мына бейлерди да көрсөң. Соолорунда бир тарткын байжигит. Жакшы өтө. Чоң бейлер экен негизи, а? Чоң. Энчиге ылайыктуу. Бир адам алып эле бир айгырды коюп отурган бейлер да. Машалла. Сразу эле бир чоң. Ооба. Байжигит, она бээ өз жалгыз болсо бир 500 миңге берилбей турган бээ да, мына акжал бээ кара. Мына чоң, а? Ооба. Курсагы дагы мына боозу же кулуну барбы? Кулуну бар, кулунун аркасындагы. Мына кулун чыкты көрүнү. Машалла, мына кулуну караңыздар. Энесинин желин таткын неме? Байжигит мынау кечинде келди эле. Форт немеде КамАЗда кичине пут нуруп алган ошойт. Мына бээни кара. Кулунун кара. Мына кулуну, машалла. Нургачы, энесинин желинин кара. Нургачы, мына энесинин желини, машалла. Бардыгынын желиндери өтө жакшы. Энесин кара. Желиндери да жакшы. Бейлер. Ушунда алды 4 тутуган эң чоң. Алды 4 тутуган, ооба. Ошондо 9 башы. Мыналардыкы экинчи балдары да. Мына көк менен караныкычы. Мына көк менен караныкы, мына экинчи кулундар балдар экен. Ооба. Негизи булар сал элек экен негизи. Ушу саан салбаган точуна билбей атам да, бирок эме бейлер өтө жакшы бейлер. Буну линия кылып өзү чогулткан келе тайындачы. Тайынан. Ооба, мындан кара бардыгы бир коро. Мына желин таткын, мына жөнөкөй бээнин да желин кара. Чачкаларыңыздар өтө сон. Мына бейлер өтө мыкты экен. Мына бээн туйун деп калды, Кудай кааласа. Мунусу дагы жакын боз дейт. Булар Булар тегиз бага койлап ака? Тегиз бага койлот. Бирден, экиден алам десе, ал отдельный сүйлөшөбүз онучу. Мына 13 баштык кандай коебуз? Бул 13 баштын пулун 260 миңден коебуз. Тандамайга сал кымбатыраак. Тандамайга дагы кымбатыраак болот. Ооба. Анан оптомаса 260 миңден, мына 13 баш, жалпысы 9 кулуну менен 4 боз бейлер экен. Чоң. Анан байжигит, он эко, ал эконун баасы отдельный, ал отдельный алганбыз да. Бул бөлөк. Ооба, бул бөлөк. Чоң бейлер экен булар, негизи. Ооба, бул экөө тең жаңачма. Жаңачма. Ооба. Боз кысырычы. Боз, анык боз. Анық боз, желиндерин көрүңүздөр. Желин ошо эме болуп калды мына. Ооба. Экөө тең эле анық боз. Бул эконун пулу 170 миңден байжигит, базар баасында. 170 миң сомдон базар баасында. Ооба, бээге карап. Анан мына бейлер бөлөк. Бейлерди өзүңө мындай. Чоңдугу, сыны бөлөк, мына жаныбарчы чоң. Бейлердин бардыгынын желиндери өтө жакшы. Желиндерин көрсөңөр алыстан эле мына камерадан деле көрүнүп турат. Ушундай жакшы. Бир көк бээ бар, анын пулу отдельный. Жүргөн ошону тартып койдум. Анаден, анаден алгам. Мына 13 башты бир алдым, ал отдельный да. Байжигит мына бээни өзүн бир тарткычы. Машалла, бээ деп ушундай чоңдугу. Желинен сүт агып жүрөт. Баскандачы. Кулун деле өтө мыкты экен да, мургачы болсо деле мына караңыздар. Кулун чоңдугу да чоң. Арасында ала дагы бар экен да. Ооба, бир ала бар. Кулун деле? Мына экөө туйун деп калды, ушулар бооз да мына. Мына курсактарын көрүп атасың мына. Курсактары чыгып. Булардын да желиндери жакшы кара. Анан мына бээ бул отдельный алынган, жүргөн жанына бар тартайлы. Бул отдельный алынган. Чоң бээ экен го бул? Бул чоң бээ байжигит. Машалла. Бооз окшойт экен? Бооз булам туйун деп калды. Туйун деп эле калды. Ооба. Бооз бээ туйун деп эле калды дейт мына жаныбар, караңыздар. Желин кара. Чоңдугу чоң экен. Качан туйун турса экен? Ичинде 4-чү баласы да. Ичиндегиси 4-чү баласы. Ооба. Машалла.
Анан бунун пулу 330 миң байжигит. 330 миң сом. Ооба. Чоң бээ. Ооба, буну отдельно алганымда мыналар бир болду. Машалла. Жаныбар мына чоң бээни көрүңүздөр. Курсагы деле чоң. Пулун деле чоң турса керек жаныбар эми. Эми бияк Алладан Алладан, жаныбар. Машалла деп коюңуздар тугандарымды. Көз тийбесин өтө сонун. Анан ал бээлер деле өтө чоңдуу, сындары жайында. Бул бээлерди да көрүңүздөр. Кулундары менен асылында 9 башы кулуну менен экен да. Калгандары бооз буюрса. Өзгөндө болот, келип жеринен көрүп сүйлөшүп, ушундай жакшы энчи кылам дегендер экрандагы WhatsApp жана связь номерине кеңири байланыша бересиздер. Жакшы, өтө сонун, содаңыздар берсин ака. Рахмат байжигит. Ушундай тугандар, каналга каттап лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.